Анда эмесе, урматтуу телевизор көрүүчүлөр, демейдегидей эле агро дүйнөсүндөгү жаңылыктар тууралуу сюжетти сизге көңүл буруңуздарды суранабыз. Кереметтүү Ысык көлдө көңүлдү көтөрө турган Карагат Фест 2016 аталышындагы жайкы мөмө жемиш фестивали болуп өттү. Бул ирет иш-чара Ак Суу районунун Теплоключенко айылында орун алды. Фестиваль 4-чү ирет өтүп жатат. Анда негизги иш-чара жергиликтүү фермер дыйкандарга дем берүү максатын көздөп, АВЭП жана Кумтөр компаниялары тарабынан жүзөгө ашырылып келет. Фестивалга облустун 5 районунан келген дыйкан фермерлер катышты. Ошо фестиваль эмнеге фестивалдарды буларды өткөрүп атабыз? Ошо атайын биздин дыйкандардын ошо жумушун, дыйкандардын мынакей продукциялары болобу, кайсы жагы болбосун, ушу бардыгын көрсөтө кетсе экен ошо фестивалда. Ар бир мына көп жерден чет өлкөдөн да келишет, башка жактан келип ушу силер менен түзмө-түз жанакындай долбоордорду түзүп ушу жактан баягы сатып алып кеткендей болуп турсун депчи. Иш-чараны августта уюштуруу жөн жерден эмес, анткени бул маалда тургундар мөмө жемиштердин түшүмүн жыйнашат. Ал эми бүгүнкү майрамда болсо, алар топ-топко бөлүнүшүп, дал ошол өздөрү багып өстүргөн мөмө жемиштердин кызыктуу парадынан өтүштү. Ар бир топтор өздөрүнүн жасаган эмгектери жана кийими менен өзгөчөлөнүп турушту. Карагатка катышканыбызга абдан кубанычтабыз. Айыл тургундары баары кызыктар. Өзлөрүнүн аябай эмгектери менен катышып, бүгүнкү фестивалга колубуздан келген айылда огороддо өскөн нерселердин бардыгын алып келди. Салыштырмалуу түрдө карагатты өстүрүү машакаты аз болот. Ал жыл сайын айдап себүүнү талап кылбайт. 15 жыл өсөт, 13 жыл түшүм берет. 1 гектар аянттан жок эле дегенде 10 тонна түшүм жыйнаса болот. Фестиваль көңүл ачуучу программалар менен коштолду. Жыл сайын иш-чарага 2000ден ашык киши катышып келет. Бул жолу да алар үчүн ар кандай конкурстар, оюндар уюштурулуп, белектер берилди. Ал эми концерттик программа фестиваль аяктаганча өз ишин токтоткон жок. Эстафетаны Ысык көл районуна салтанаттуу түрдө өткөрүп беришти. Күн бою көңүлдү көтөрө турган мөмө жемиш фестивали өз ишин туп-тура кечки саат 8де аяктады. Мындан 20-25 жыл мурун Кыргызстан кант кызылчасынын өндүрүүчүлөрүнүн эң чоң болуп эсептелүүчү Борбордук Азияда. Башка кошуна өлкөлөрүн кант менен жабдып, өзүн кант менен жабдыганчыкары ушул өлкөлөрдө кант менен жабдып берген. Айдоо аянттары 30 миңге дери жеткен болчу, түшүмдүүлүгү 400 центнердин төмөнүндө тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтарга кайрылсак, быйылкы жылы 12 миң гектарга дери жетиптир. Биздин Кыргызстанда негизги аянттар Чүй өрөөнүндө, Талас өрөөнүндө да бир аз бар. Түшүмдүүлүгү Кыргызстанда орто эсеп менен 250 центнердин тегерегинде болуп атат. Эмне себептен түшүмдүүлүк азайып кеткен жана аянты дагы аз болгондугу тууралуу биз бүгүнкү келген экспертибизге суроолорду узатмакпын. Турсунбек Эркенович, кант кызылчасын өндүрүүчү өрөөн негизи Чүй өрөөнү. Чүй өрөөнүндө кант кызылчасын өндүргөнгө жакшы ылайыктуу шарттар бар, Эми ушул союз мезгили менен салыштырганда азыркы кездеги кант кызылчасынын өндүрүүнүн негизги мүчүлүштүктөрү эмне себептен экенин бир аз ой бөлүшсөңүз. Ошол кезде түшүмдүүлүктү жогорулатыш үчүн эң негизи жерди семирткич, камсыздыныш керек болчу, техникалык, сапаттуу техникалар жетиштүү эмес болчу, уруктардын сапаты начар болчу. Эң негизи ошол причиналар ошолор болду да.